Пайгамбарыбыз мындай дейт: ким жакшылап даарат алып, андан кийин шахадат келимесин айтса, ашхаду ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу десе, бейиштин 8 эшиги тең ачылат. Кайсынысынан кааласа кирсин дедик мына. Демек, даарат алгандан кийин шахадат келимесин айтыш керек экен. Даарат алгандан кийин эмне кылыш керек? Даарат алып бүттүңүз да. Эми даарат алып бүткөндөн кийин шахадат келимеси. Ашхаду ла айтайлычы, ашхаду ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Бүттү. Мынакей ушу шахадат келимени даарат алып бүткөндөн кийин айтыш керек. Бу айтканда сизге эмне болот? Бейиштин 8 эшиги ачылат. Бейиштин канча эшиги ачылат? 8 эшик ачылат. Кайсынысынан кааласа кирсин деди мына. Умар разияллаху анху пайгамбарыбыздан ушул айтканын уккан экен. Бул кайсы хадисте келип атат? Муслимде келип атат, Абу Даудда келип атат, Термизиде келип атат, мына Ибн Мажада келип атат. Мына айтып жүрөбүзбү иншалла? Эми күн сайын 5 жолу, кээде андан аз, кээде андан көп даарат алып калабыз. Бирок даарат алган сайын унутпаңыз. Сразу шахадат айтыңыз.